Исхак Өмүрзаков Лелек районунун Карабак орто мектебинин 8-классынын окуучусу. Ал буга чейин бир нече ирет илимий техникалык мелдештерге катышып келген. Өткөн жылы туннелди тешүүчү техникасын ойлоп таап, республикада 2-чи орунду алган. Бүгүн да өзүнүн улуттук стилде жасалган өзгөчө эмгегин алып келген. Азыркы балдар болсо мындай гаджет, телефондорго алаксып, мындай биздин Кыргызстаныбыздын кооздугун көрбөй кетип атат. Мен аны ошону бир чагылдыргым келди, көрсөткүм келди. Там бардык эле оюн автоматтары бул чет өлкөнүн стилинде жасалып келген. Мен бул нерсеге мындай өзүбүздүкүн кошкум келди. Бул аппарат Кыргызда мындай нукура кыргызча жасалган. Ал эми Баткен шаарындагы Ленин атындагы орто мектебинин окуучусу Нурайым Жусупова өзүнүн өзгөчө техникалык ыкма менен жасалган элдик банкын алып келди. Анын жардамы менен элдер картасына түшкөн акчаларын ала алышат. Ал келечекте физик мугалими болгусу келет. Мен атам өзү электроник, андан кийин мен каттатам дагы электроник болуп жүрчү эле. Ошондон бери эле биз дагы ошентип кызыгып жүрөбүз. Бүгүнкү мелдешке катышкан 50 окуучунун ичинен 2 категория боюнча 8 окуучу тандалып алынып, республикалык турга жолдомо алышты. Тактап айтканда 10 жаштан 13 жашка чейинки окуучулар арасында 4 окуучу, 14 жаштан 17 жашка чейинки окуучулар арасында мыкты делген 4 окуучу тандалып алынды. Бул илим техника олимпиадасынын өзгөчөлүгү жылда бул белгилүү бир тема боюнча өтөт да. Быйылкы темабыз үй тапшырмасы ошо балдар үчүн арналган оюн автоматынын оригиналдуу моделин жасап келүү болчу. Ошондой эле экинчи илимий темабыз Кыргызстандын аймагын өнүктүрүү багытында Кыргызстандын аймагындагы автоунаа жолдорунун өзгөчө бир жаңы каттамынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча доклад даярдап келүү тапшырмалар берилген. Мен ойлойм, ошол тапшырмалар боюнча бүгүн окуучулар бардыгы жакшы даярданып келген окшойт. Биз ошо эки тапшырма боюнча балдардын жумуштарын карайбыз, баалайбыз. Белгилей кетсек, жыл сайын өтүп келген окуучулар арасындагы илимий техникалык олимпиадада Баткен облусунан барган окуучулар байгелүү орундарды ээлеп келет. Өткөн жылы Баткен облусунан барган окуучулар 1-чи орунду камсыз кылып, атайын кубок, дипломдор менен сыйланган. Динара Курбанбекова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Мен ушул макетимде ушундай иштеп чыктым.